Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Пирамида берүүлөрүн түз эфирде акцент программасы менен улантат. Алдыңкы мүнөттөрдө Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун өлкөдөгү жалпы пенсия маселеси, ошол эле пенсиялык саясат, ошол эле кезде ЯЭП алкагындагы жарандардын пенсияга чыгуу маселеси жаатында кеп кылалы деп турабыз. Анда бүгүнкү биздин коногубуз социалдык фонддун коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Жеңиш Мукамбетов келип берген. Сизге алгач ирет ыраазычылык билдиребиз, атайын убактыңызды бөлүп программага келип бергендигиңиз үчүн. Анан эң обол эле ушундай сурада айтсаңыз, учурдагы пенсияны чектөө маселеси ушул жаатта жанагы төлөө шарттары кандай болуп жатат? Буга улай эле учурда пенсия алуучулардын саны, ошол эле кезде пенсиянын орточо өлчөмү кандай шартта берилип жатат? Рахмат, саламатсыздарбы. Биринчиден сиздерге да чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушул жаңы жылдын астында чакырып, бизге мүмкүнчүлүк берип жатканыңыздарга. Маалымат иретинде айта кетсем, азыркы күндө республика боюнча 1 декабрга карата 713 000 пенсионерибиз бар. Бул Кудайдын кулагы сүйүнсүн, карысы бар, нырысы бар дейт эмеспи? Ансандай жыл сайын пенсионерлердин саны өсүп келатат. Ошого карабастан биз жыл сайын пенсионерлерге убагында пенсияны төлөгөнгө мүмкүнчүлүгүбүз болуп атат азырынча. Эч кандай кооптонуу болбош керек. Айта кетсек, учурда пенсиялар өз убагында маал менен төлөнүп атат. Былтыркы жылы баягы катаал шартка карабастан биз пенсияларды үзгүлтүккө учуратпастан төлөгөнгө жетиштик. Бул 2001-2002 жылдан баштап ушул акчалай каражат түрүндө гана төлөгөнгө шарт түзүлүп берилип, ошондон бери биз акчалай үстүбүздөгү ай үчүн төлөп келатабыз. Же болбосо мыйзамдын чегинде өтүп кеткен ай үчүн төлөнүш керек эле. Бирок биз мүмкүнчүлүккө жараша финансылык туруктуулугу болгондуктан биз учурда ушул үстүбүздөгү ай үчүн төлөп берип атабыз. Мына азыркы күндө дагы бүгүн 16-числоо болуп калды. 10-числоодон баштап декабрь айынын пенсияларын төлөп баштадык. 25-терине чейин буюрса толугу менен быйылкы жылдын пенсиясын жаңы жылдын астында төлөп берип, буюрса карызыбыз жок чыгабыз деген үмүттөбүз. Ушул жана айтып кеткен пенсиялардын жалпы саны ушундай болгондуктан орточо өлчөмүн көрсөткүчтү айтып келебиз. Анткени бирөөнүкү азыраак болушу мүмкүн, бирөөнүкү жогору болушу мүмкүн. Ошондуктан орточо өлчөмү акыркы кайра эсептөөдөн кийин 6340 сомдун тегерегинде деп эсептедик эле. Анан кайра жаңы чектөөлөрдүн аркасы менен бир аз баягы азыраак чыгып калган пенсиялар болот да. Мисалы үчүн 3000 сом, 4000 сом тегерегинде чыгып калса, тиги жалпы көрсөткүчтүгү бир аз төмөнүрөөк эмеге алып келип коюп атат. Азыркы күндө 6200 тегерегинде орточо өлчөм деп атабыз. Учурдагы абал ушундай, эч кандай баягы пенсия төлөөдөн үзгүлтүккө учураган жок. Убагы менен каржыланып төлөнүп берилип атат. Ал эми жана жаш курак өзгөчөлүгү боюнча эркек адамдар, анан аял адамдар канча жаштан чыгып атат? Бул баарыбызга эле маалым болуп калды. Биз ар бир ушул маалымдоо каражаттары аркылуу маалымат бергенде биринчи кезекте ушул шартка көңүл буруп келебиз. Анткени бизде мамлекетибизде азыркы күндө мыйзамга ылайык пенсиянын 3 түрү төлөнөт. Бул басымдуу бөлүгү жаш курагы боюнча, анан майыптыгы боюнча, анан эми тилекке каршы баягы жашоосунда экен, көз өтүп кеткен баккан адамдан айрылганды боюнча пенсиялар 3 түрү бар да, негизги. Анан мунун ичинен жаш курагы боюнча жалпы негизде пенсияга чыгуу жаш эркектер үчүн азыркы күндө 63 жаш, ал эми аялдар үчүн 58 жаш. Жана майыптыгы боюнча деп айтып калбадыңызбы? Ошол майыптыкты алып жүргөн пенсионерлердин пенсиясы азыркы күндө кандай төлөнүп жатат? Анан алар белгиленген мөөнөткө чейин эле пенсия ала алышабы же кандай болот? Бул негизи майыптыктын тобу эмгек жана азыркы күндө социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги болуп калды. Ошол министрлик тарабынан ошолорго караштуу медициналык социалдык эксперттик комиссиялар бар. Ошол комиссиялар аркылуу майыптыктын тобу аныкталат. Майыптыктын мыйзамда 3 тобу белгиленген. Бул эми баягы эмгекке жарактуулугуна жараша
майыптыктын биринчи, экинчи, үчүнчү тобу белгиленет. Анан бул жерде биринчи, экинчи топ баягы жумушка, ишке иштегенге кыйыныраак болот деп, эмгекке жараксыз деп эсептелет да. Бирок экинчи топтогу майыптар ишкана мекемелердин администрациясынын чечими менен көпчүлүгү баягы өзүнүн ишин улантып, жеңилдетилген шартта иштеп жүргөндөр бар. Биринчи топтогу майыптар булар негизинен кароого муктаж, башка бирөөнүн жардамына муктаж болуп калат. Ошондуктан бул категориядагылардын пенсияларын биз 2017 жылы мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизгенде ошондон баштап пенсионердин жашоо минимумунан кем болбосун деген өзгөртүү киргизилген. Бул 10 миңге жакындап калды окшойт. Азыркы күндө ошолордун саны республика боюнча бардыгы пенсияга чыккан учурда эгер пенсиясы азыраак болуп калса, баягы кепилденген түрдө пенсионердин жашоо минимумунан кем пенсия албайт. Азыркы күндө жашоо минимуму 5800 тегерегинде. Демек 2000 сом пенсия чыгып калса дагы биз буларга жардам катары мыйзам чегинде 5800дөн кем пенсия бербейбиз. Ал эми 3-чү топтогу майыптык боюнча пенсиянын эсептелиши баягы божомол 2-чү топтогу майыптыктын 50% өлчөмүндө алат. Анткени булар ишке жарамдуу деп эсептелгендиктен алар пенсиясын да алып атып, ошол эле учурда жумушка орношуп иштегенге мүмкүнчүлүгү бар. Ошондуктан булардыкы мыйзам чегинде 50% гана төлөнөт. Ал эми сиз айтып кеттиңиз, жана пенсиялардын төлөнүшү кандай деп. Бул пенсиялар деле мыйзамга ылайык үстүбүздөгү ай үчүн төлөнүп берилет. Пенсиялар бул майыптык пенсия алгач кайрылганда, мисалы үчүн бүгүн кайрылса, бирок майыптыктын тобун бир аз мурунураак алса, ошол майыптык белгиленген күндөн баштап комиссия кайсы күндө өтсө, ошол күндөн баштап чектелет. 3 ай өтпөсө, 3 айдан өтүп кетсе убактысы, анда ошо кайрылган күнүнөн 3 айга артка берилет. Бирок бул жерде комиссия бул майыптыктын тобун белгилүү бир мөөнөткө берет. Кандайдыр бир 5 жыл, 6 жыл өткөндөн кийин анан баягы ден соолугунун жакшырбаса, анда алар мөөнөтсүз деп, биз срочно деп өмүр бою ала тургандай кылып берет. Ошондуктан сиз жана сурап кеттиңиз, кандай убакытка чейин төлөнөт деп. Ошол комиссиянын белгилеген мөөнөтүнө, кайсы числого чейин, кийинки кезектеги күбөлөндүрүүнү өткөнгө чейинки белгиленген мөөнөткө белгиленет, пенсиялар ошол убакка чейин төлөнөт. Эгер кандайдыр бир себептер менен ден соолугу жакшырып, айыгып кеткен болсо, анда майыптыктын тобун алып коюшу да мүмкүн. Ал учурда пенсиялардын төлөнүшү токтотулуп калат. Кырдаалга жараша өзгөрүп турат турбайбы? Эмгек акылары жөнүндө жана маалыматтардын негизинде пенсияга чектелген, бирок ошол пенсия чектелгенден кийинки башка мезгилде иштеп тапкан эмгек акыларынын негизинде жаран пенсияга чыга алабы? Рахмат сурооңузга. Кайра өлчөмүн эсептеп дегендей. Рахмат. Бул жерде эми башынан айтып кетпесек түшүнүксүз болуп калат го деп ойлойм. Негизи мен айтып кеттим жана пенсиянын түрлөрүн. Анан пенсиянын ичинде бөлүктөрү бар. Пенсия жалпы 3 бөлүктөн турат. Бул пенсиянын базалык бөлүгү, пенсиянын биринчи камсыздандыруу бөлүгү жана пенсиянын экинчи камсыздандыруу бөлүгү. Бул эмнени билгизет? Базалык бөлүгү бул жанагы жаш курагынан сырткары же болбосо кандайдыр бир дагы мыйзамдын талаптарынан сырткары камсыздандыруу стажы боюнча дагы талабы бар. Майыптык боюнча, жаш курак боюнча. Мисалы үчүн жалпы негизде 63дөн 58ден чыгат деп атпайбызбы? Ошол учурда эркектер 25 жылдан кем эмес, аялдар 20 жылдан кем эмес стаж болуш керек. Толук базалык бөлүктү алыш үчүн. Базалык бөлүк бул мамлекет тарабынан кепилдикке алынган пенсиянын бөлүгү болуп эсептелет. Бул социалдык курал катары жана жардам катары берилет да. Анан кепилденгени эгер талап кылынган стаж болсо, ошол өлчөмдөн кем албайт. Учурда пенсиянын базалык бөлүгү 1780 сом өлчөмүндө. Эгер кандайдыр бир себептер менен талап кылынган стажын иштей албай калса, толуктай албай калса, анда теңдемелүү азайтылып өлчөлүп эсептелип калат да. Ал эми биринчи камсыздандыруу бөлүгү бул 96-жылдын 1-январына чейин иштеп тапкан камсыздандыруу стажынын пайызда эсептелген орточо айлыктан алынган өлчөмүндө чыгарылат.
Башкача айтканда сиз айтып аткан жана айлык акыны биз эмне үчүн суратып атабыз, архивтерден толуктап маалыматыңыздарды бериңиздер. Анткени мурда айлык алып жүрүп, ошол акыдан төлөгөн төлөмдөр бар да пенсиялык фондко. Ошонун эсебинен чыгарыла турган бөлүк болгондуктан ошол орточо айлыктын маалыматы керек да. 5 жылдын ичинде орточо Союздун убагында болобу, кийинки убакыт 96-жылдын 1-январына чейинки мезгилге алынган 5 жылдын катары менен алынган орточо айлыгынын эсебинен стажына жараша пайызда эсептелет. Эгер кандайдыр бир себептер менен ал айлык акы тууралуу маалыматты бизге алып келе албаса, анда мыйзам 2016-жылы өзгөртүү киргизилип, ошол жерде мүмкүнчүлүк берилген да. Эгер ошол айлык акы тууралуу маалыматты алып келе албаган учурда, анда учурдагы эң төмөнкү айлык акынын стажына жараша пайызда өлчөмүнөн алып эсептесе болот деп. Мисалы үчүн азыркы күндө 1900-дун тегерегинде төмөнкү айлык акы болсо, ошонун 200, 250, 300% алынат да. 15 жылдан кем эмес, 20 жылдан кем эмес, 25 жылдан кем эмес стаж болсо. Бул убарачылыгы жок чектегенге мүмкүнчүлүк берип атат. Бул дагы мыйзамга өзгөртүү киргизилгенден кийин ушундай шарттар болуп калды. Же болбосо азыр эми баягы республика ичиндеги миграция процесси чоң эле болуп атат да. Бир эмеден региондон бир жака көчүп кетет, бирок качандыр бир убакта 96-жылга чейин башка региондо иштеген учурлар бар. Анан ал жака барып, же болбосо суратып, убарачылыгы көп болуп калат деп жанагындай мүмкүнчүлүк берилген. Эгер кандайдыр бир себептерден алып келе албаса, анда жанагы шарттарда минималдык айлыктан пайызда эсептеп, андан стажына жараша пайыз алынат. Дагы бир суроо берип кеттиңиз, алып келе албай, бирок кийин алып келсе кайра эсептегенге мүмкүнчүлүгү барбы деп. Мүмкүнчүлүгү бар. 3 жылдын ичинде кандайдыр бир өзүнүн мүмкүнчүлүгү болуп, дагы айлыктарын тердирип келе турган учур болуп калса, ал айлыкты биз алып эсептеп салыштырып көрөбүз. Эгер чындыгында эле ал кишиге мындай пайда алып келе турган болуп, же болбосо пенсиясынын өлчөмү жогорулай турган болсо, анда биз кайра эсептеп бере беребиз. Ал эми жаран пенсия курагына чыгып кеткен болсо, ага кандай болот да? Ошол эле кезде анын мурунку иштеген эмгек мезгили так эсептелбей калган да. Аз эми бул жерде мыйзам артка карай күчүнүн таасири тийбейт да. Ошондуктан биз учурдагы мыйзамдын талаптары жана өзгөртүү киргизилди деп атпайм. Ошондон бери карай чектелген пенсиялардыкын карап берип атабыз. Тилекке каршы мурда чыгып кеткендердикин ал убактагы мыйзамдын талаптары такыр башка болгон. Бул 96-жылга чейинки мезгил үчүн. Ошондуктан ал жагына биз тилекке каршы эч кандай өзгөртүү киргизе албайбыз. Ал эми кийинки чыгып аткандарга жанагындай мүмкүнчүлүк берилип атат. Дагы бир айта кетишим керек, 96-дан кийинки мезгил болсо, жеке камсыздандыруу эсебиндеги төгүмдөрдүн суммаларынан чыгарылып эсептелет. Бул жана биз паспорттагы 14 цифрдан турган номерибиз бар эмеспи? Ошол бир эле мезгилде ошол кишинин жеке номери болуп, ошол эле мезгилде жеке камсыздандыруу эсеби болуп эсептелет. Ага канчалык маалымат түшүп турса, ал анын келечектеги пенсиясына ошончолук таасирин тийгизет. Мына акыркы жылдары 96-тан бери азыркы быйылкы жыл менен 26 жылга жакын мезгил стажын топтогон болуп калат. Эгер ушул мезгил арасында убагы менен төгүмдөр төгүп турган болсо, эч кандай үзгүлтүү жок болсо, анда ал ошол топтолгон каражаттардын эсеби капитал болуп берет турбайбы? Ооба, анан эми бул жерде эсеби баягы биринчи камсыздандыруу бөлүгүн эсептегенден бир аз башкачараак да. Анткени бул топтолгон каражат 12 айга бөлүнөт, анткени пенсиялык төлөмдөр ай сайын төлөнөт да. Анан дагы бир көрсөткүч жана орточо жашоо узактыгына байланышкан актуардык коэффициент деген бар. Бул ошол пенсияга чыккандан кийин канча убакыт алат деген эсепте коэффициентке көбөйтүлүп, анан суммасы чыккан сумма пенсиянын экинчи камсыздандыруу бөлүгү болуп эсептелет. Анын жалпысынан 3 бөлүк кошулганда пенсиянын өлчөмү чыгат. Жакшы. Анан айтсаңыз, ушу 2010-жылдан баштап жанагы республиканын пенсиялык системасына 2%дык өлчөмүндө милдеттүү топтомо элементтери киргизилген. Ушу бул элемент
эмне берет жарандар үчүн? Ушуга толугураак токтолсоңуз, пенсиянын топтомо бөлүгүн кайсы учурда колдоно алат? Ошого боюнча кенен маалымат берсеңиз. Бул компонент мындай жөндөн жөн чыккан жок. Анткени бизде билесиздер, учурда азыркы күндө мамлекеттик милдеттүү тилектештик система. Ошол эле учурда жанагындай топтомо компоненти анан ыктыяр менен өзү төгүм төлөп өзүнүн пенсиясын түптөсө болот деген 3 деңгээлдеги пенсиялык система иштеп атат. Биринчиси бул мамлекеттик милдеттүү дегенибиз, жана милдеттүү айлык акыдан же болбосо белгиленген ченде, мыйзам чегинде төгүмдөрдү милдеттүү түрдө салык сыяктуу эле төгүп туруш керек деген сөз. Ошого жараша пенсия аласың деген сөз. Анан тилектештик дегенибиз бул муундардын тилектештигин билдирет да. Мисалы үчүн азыркы иштеп аткан сиз, мен жана башка айлык акы алып аткан жарандарыбыз өзүнүн айлыгынан камсыздандыруу төгүмдөрүн милдеттүү түрдө төгүп атабыз пенсиялык фондко. Ошол эле учурда жанагы 2% топтомо фондко кошумча төгүп атабыз да. Бул кошумча киргизгенибиздин бирден бир максаты пенсия жаш курагына келгенде пенсиялык топтомо фонддун акча каражаты негизги пенсиясына кошумча дагы бир кандай десем бир көмөкчү акча катары өзүнүн жеке нак акча болгондуктан айырмасы ушунда да бул нак акча азыркы учурда мамлекеттик баалуу кагаздарга салынып атат, банктардын депозиттерине салынат. Анан жогорураак пайызда кайсы эмеден аукциондон уткан банк болсо ошонун пайызы жогору банктарга салынып, үстөк төлөм кошумча инвестициялык киреше алып келет. Бул мисалы үчүн азыр сиз менен менден кармалган акча ошол жака жумшалып, үстөк киреше алып келип атат да. Анан биз пенсияга чыккан учурда, биз негизги жана 3 бөлүктөн турган пенсияны алган учурда, биз ошол эле учурда жана топтомо компонентин алып кеткенге мыйзам жол берет. Бул кошумча дагы бир бизге түрткү бере турган бир чоң стимул бере турган бөлүгү болуп эсептелет да. Анан эмнеге 2%дан баштадык? Анткени баягы дүйнөлүк тажрыйбаны карап көрсөк, жогорку пайызда баягы компонентти киргизип алсак, аны инвестициялык бир эмелерге, булактарга жумшашыбыз керек экен да. Анан эгер көп акча топтоп алып, бирок киреше алып келбеген болуп калса, анда кыймылсыз туруп калган акча үстөк алып келбей калат да. Киреше алып келбегенден кийин биз кайтарганда ошол эле жарандарыбыз айтышым маселе жаралып, эмне үчүн биздин акчаларыбыз жөн эле жата берген деген сөз болуп калбасын деп биз 2%дан баягы акырындан баштайлы деген эме менен киргизгенбиз. Азыркы күндө жакшы акча каражаттары топтолуп калды. Четинен биз мына 2010-жылы киргизсек, 2013-жылдан баштап пенсияга чыккандарга төлөп баштаганбыз. Россия Федерациясында мындай процесс бир топ жылдан кийин араң биринчи төлөөлөрдү жүргүзө баштаган. Биз 2 жылдан кийин эле төлөп баштадык да, 3 жылдан. Анан 2012-жылдан баштап негизи баягы жалпы катышуучулар, эми бул системада азырынча уюштурулган сектор деп коебуз, жана айлык акы менен иштеп, айлык акысынан камсыздандыруу төгүмдөрүн төккөн жарандар гана катышып атат. Ошол эле учурда 1964-жылдын 1-январынан кийин төрөлгөн эркектер жана 1-январь 69-жылдан кийин төрөлгөн аял кишилер катышып атат. Башкача айтканда, жаштарыбыз бул келечекке өзүңөргө кошумча пенсиялык дагы бир каражат түптөп алгыла деген максатта кылдык. Анткени ага чейин төрөлгөндөрдү бул эмеге катышуудан бошоттук. Анткени эсептеп көрсөк, пенсия жаш курагына аз калган убакта баягы салган акчасынан түшкөн киреше учурдагы баанын өсүшү, инфляция жеп коет экен да. Анан аны бекеринен алып эле бүгүн алган 1 сомду 10 жылдан кийин кайра эле 1 сом кылып бергендин эч кажети жок болуп калгандыктан ушул жаш куракка чейинкилерди силер андан көрө бул 2%ды пенсиялык фондко төлөсөңөр, пенсияга чыккандан кийин биз сиздерге индексациялоо жолу менен
үстөк төлөм катары индексациялык жолу менен дагы көбөйтүп беребиз деген максатта аларды чыгарып койгонбуз. Ошондуктан азыркы күндө жана айтылган датадан бериги жактагы жаштарыбыз катышып атат. Анан ушул каражаттардын төлөнүшү дагы бир маселе жаратты. Анткени бул деген ошол нак акча болгондуктан, инвестицияда турган акча болгондуктан миллиарддаган акчалар топтолуп атат да. Анан биз аны баалуу кагаздарга 5 жылдык же болбосо узак акча деп коет. Ушундай эмеге процент менен салганда, пайызда. Кийин өздөрүнө ошол пайызы менен төлөп берип атабыз. Анан ушундай маселе жаралып калганда, бул негизи пенсиялык топтомо фонд болгондуктан, өзү айтып тургандай, пенсия жаш курагына келгенде, пенсияга чыкканда аласың деген сөз эле да. Анан эми баягы жашоонун шартына байланыштуу ар кандай шарт болуп калса, эгер чет мамлекетке, чет өлкөгө чыгып кетсе, туруктуу жашаганга, анда биз айла жок бул акчаны беришибиз керек. Анткени ал кишинин өзүнүн акчасы болгондуктан биз инвестициялык кирешеси менен төлөп беребиз. Анан үчүнчү учур, биринчиси баягы пенсияга чыккан убакта, экинчиси чет өлкөгө чыгып кетсе, үчүнчүсү болсо эми башыбызга келбей эле койсун, бирок каза болуп калса кандайдыр бир себептер менен ошол пенсия курагына жетпей, ошол кишинин топтогон акчасын мураскорлоруна төлөп бергенге мүмкүнчүлүк бар болчу. Анан 2020 жылдын 1-январынан баштап эмеге жана төлөөнүн эрежелерине өзгөртүү киргиздик. Анткени өтө көп кайрылуулар боло баштады. Билесиздер, ипотекалык турак жай алганга мамлекеттик ипотекалык компания ачылып, анан ал жакта негизинен баягы жаш курактагы биздин пенсия жаштарыбыз үйүбүз жок, биз ушу өзүбүздүн топтомо фонддогу акчабызды алсак болобу деген суроолор менен кайрылып атышты. Анан жанагы кыйын ооруларга чалдыгып калгандар бар да, мисалы, саламаттыгына. Бул жерде ошол оорулар биздин учурдагы дарылана турган каражатыбыз катары алсак которуп, ошол мекемеге которуу жол менен алсак болобу деген суроолордун негизинде эрежелерге дагы эки өзгөртүү киргизилип, биринчи кезекте жана ипотекалык каржылоого, турак жайы жок болсо мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу гана алган учурда банктык биринчи жанагы төлөмдөр бар эмеспи, пайыздарын жапканга, эгер өзүнүн жеке эсебинде 50 миңден ашыгыраак топтомо болсо, анткени бул 50 миң деп баары эле айтып атышат да, эмнеге 50 миң эле деп. Ал банктын орточо баягы биринчи алгачкы төгүмүнүн суммасы ошондой болот экен да. Жана 10% жаап бериш керек, анан калганын канча жылга узартып төлөп атышпайбы. Ошондуктан ошол суммадан көбүрөөк акчасы болсо, бир жолу которуп алганга мүмкүнчүлүк берилип атат. Бирок которуп алгандан кийин баягы эсеби бош болуп калат да. Бирок кийин иштей берсе, кайра топтоло берет. Анан пенсия жаш курагга келгенде кайра алып кетсе болот да. Кийинки эмеге. Мындан ары дагы иштесе, жаш болсо иштей берет да, анан топтомдор жүрө берет. Анан дагы бир эмеси, жанагы биз саламаттык сактоо министрлиги менен иштеп чыккан залал оорулар бар эмеспи, онкологиялык оорулар деп коебуз, ошол классификациясына ылайык оор абалдагыларга, анан кан оорусу, кан айлануу органдарынын ооруларына, анткени бул оорулардын операциялык түрдө жүргүзүлө турган иш-чаралары өтө көп каражат талап кылат экен. Ошондуктан аларга дагы саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте ушул тизмеленип чыкты, кайсы ооруларга алып кетсе болот деп. Эми башыбызга келбей эле койсун ар бирөөбүздүн, бирок кыйынчылык учурда бир тыйын болсо дагы көздөн учуп калат. Ошол көздөн учуп калган учурда көмөк катары которуп алсын деген мааниде жасадык эле. Ошо азыркы күндө ушинтип алып аткандар бар. Ипотекалык кредиттөө боюнча дагы биздин бир калп айтпасам 100гө жакын жараныбыз алды. Өзүнүн эмелерин которуп, биринчи төлөмдөрүн жаап алышты. Жакшы, албетте жакшы. Анан айтсаңыз, ушу төлөмдөрдү жарандар кантип билсе болот? Кимге канча каражат топтолуп калды деген маалымат? Жакшы. Негизи бул ар бирибиздин эле немебизде турат болуш керек. Анткени
мен ишеним телефонунда дайыма отургандыктан күнүгө чалуулар болот. Анан дагы бир мындай сүйүнтө турган нерсеси, жаштарыбыз өзүнүн ушу пенсиялык эсебиндеги төлөмдөр боюнча маалымат алганга аябай кызыктар болуп калышты. Бул өткөндө да мына биздин окуу борборунун жетекчиси да келип ушул боюнча кеңири маалымат берип кетсе керек. Анткени алар ошо жаштарга пенсиялык сабаттуулукту эртеден өзүң кам көрүп жоопкерчилик менен келечектеги пенсияңды түптөгөнгө түздөн түз катыш деген мааниде чакырык катары ушул жаштарыбызга окууларды өткөзүп келишет. Анан ошого жараша жаштарыбыз азыр ишке орношкондо суроолору мындай да: мен азыр жеке бир компанияда иштеп атам. Мен өзүмдүн жеке эсебиме түшүп аткан пенсиялык топтомду көрөйүн дедим эле. Кантип көрсөм болот деп. Биринчи кезекте бул сиздин өзүңүздүн жеке эсебиңиздеги маалымат болгондуктан бул мыйзам чегинде корголуш керек. Биз аны ар бир эле бирөөгө сураса эле бере бергенге биздин эмебиз, укугубуз жок. Ошондуктан мыйзам жол бербейт. Сиз өзүңүз паспорттук же болбосо өзүңүздү тастыктаган документиңиз менен социалдык фонддун жакынкы аймактык башкармалыгына кайрылсаңыз болот. Же болбосо борбордук аппаратка келип ошол жерден маалымат алсаңыздар болот. Ал жерде маалыматтык баракчаны чыгарып берет. Кайсы жылдан баштап иштегениңиз, эми бул маалымат 96-жылдан бери да, анткени биз экинчи камсыздандыруу бөлүгү жана жеке эсеп киргенден бери деп атпайбыз. Ошондуктан 96-тан беркини ушинтип көрүп алсаңыз болот. Ал жерде бардык төккөн каражаттарыңыз, канча жыл иштегениңиз, кайсы жылдан кайсы жылга чейин төгүп жүргөнүңүз баары көрсөтүлөт. Андан тышкары кайсы мекеме ишкана өндүрүштөн төлөнүп келатканы да көргөзүлөт да. Дагы бир азыркы күндө жаңы технологиянын дагы бир баягы санаа иптештирүүнүн алкагында жүргүзүлүп аткан иш-чаралардын бир көрсөткүчү болуп, бул биз ачкан азыр эми бардык эле мамлекеттик орган болобу же болбосо жанагындай компаниялар болобу жеке кабинет ачып атышпайбы интернет булактары аркылуу. Анан биз дагы кем калышкан жокпуз. Биз баягы жаңы өздүк алкагында өздүк кабинет деп башында биз пенсионерлерге гана ачып берели дегенбиз. Анан мындай карап көрсөк, бул нерсе пенсионерлерге эле эмес, иштеп аткан учурдагы жаштарыбызга да керек экен да. Ошондуктан учурдун талабын эске алуу менен камсыздандырылган адамдын өздүк кабинети деп ачылды. Анан биз башында каттоодон өткөзүп аттык эле. Азыркы күндө калктык тейлөө борборлору аркылуу мамлекеттик каттоо кызматына өткөзүлүп берилген. Анткени ар бир жаран паспорт кабылуу, башка документтерге барганда ошол калктык тейлөө борборлоруна көбүрөөк кайрылат деген максатта аларга өткөзүп бергенбиз. Алар эгер баягы телекөрүүчүлөр көрүп аткан болсо, учурдан пайдаланып айтып кетет элем. Кандайдыр бир себептер менен калктык тейлөө борборлоруна барып калсаңыздар, эринбестен өзүңүздөргө жеке өздүк камсыздандырылган адамдын кабинетин ачып алыңыздар. Ал үчүн сиздер каттоодон өтөсүздөр ошол жерден паспортуңуздар менен. Анан сиздерге сыр сөз берилет. Анан ошол сыр сөздү алгандан кийин интернетке булактарына кайсы жерде байланышканга мүмкүнчүлүк болсо, мобилдик телефондор, уюлдук телефондор аркылуу деле кирсеңиздер болот да. Социалдык фонддун соцфонд чекит кейжи деген сайт аркылуу кирип, жеке өздүк кабинетиңизди ачсаңыз, сизден номериңизди сурайт жана сыр сөздү сурайт. Кирип, ал жерден көптөгөн немелерди алсаңыздар болот да, маалыматты. Мисалы үчүн азыр эле айтып кеткен жана өздүк эсебиңизден көчүрмө алсаңыз болот. Ошол эле учурда топтомо фонддун каражаттары боюнча, мисалы үчүн ипотекага алып атканда билбейсиз да, сиз канча топтолуп калганын. Ай сайын топтолуп келе берип, инвест доход менен канча болгонун билбейсиз. Ошондуктан ал маалыматты алсаңыз болот. Мына азыркы күндө заманбап баягы үйүнөн чыкпай туруп пенсияга чыккандар бар. Муну айтсак көбүнө мындай жаңылыктай болушу мүмкүн, бирок 2 жылдан бери биздин жарандарыбыз, мүмкүнчүлүгү барлар ушундай жеке кабинет аркылуу пенсияга чыгууга арыз берип атат. Уюлдук телефон болобу же компьютер аркылуу. Өлкөдө, биздин өлкөдө иш жүзүндө тажрыйба, ишке ашкан алгандар бар. Эч кандай келип кезекке турбайсыздар.
эгер иштеп аткан адам болсо жумуштан ишинен суранганга дагы кажети жок. Абдан ыңгайлуу. Эгер ошол бардык шартын талаптарын аткарсаңыздар, ал жерде болгон талабы сиздин жаш курагыңыз келиш керек. Анан стажыңыз тууралуу болгон документтериңиздин баягы көчүрүлгөн көчүрмөлөрүн сканировать этип бизге жөнөтсөңүздөр, биз сиздердин арызды кол жазма менен келип тапшырган сыяктуу эле кабыл алабыз аралыктан. Кезекке туруп да кереги жок. Азыркы бул эпидемиологиялык абалга байланыштуу бул дагы бир жакшы жагы бар болуш керек. Түздөн түз байланыш жок. Сиз мындай кооптонуп барып ооруп калам, бирөөлөн дагы жугуп калабы деген кооптонуун да кереги жок болуп калат экен. Ушундай жакшы бир шарт түзүп бердик. Анан ошол пенсия чегерилгенден кийин пенсияңыз тууралуу, пенсияңыздын өлчөмү тууралуу маалыматты же болбосо жанагы бекитилип берилген протоколдун көчүрмөсүн алып алып, кандай кайсы убагыңыз алынган, кандай эсеп менен чыгарылганын толук маалымат алып көрсөңүз болот. Бул санаа иптештүүнүн алкагында аябай жакшы иш болуп атат. Эми буюрса мындан ары дагы бул ишти жерлерде дагы күчөтөбүз. Анткени бизден кеткенден кийин баягы калктуу тейлөө борборлорунда же түшүнбөстүк болуп атабы, мындай кайрылбай коюп атат да. Бизге мурун же эсебинин көчүрмөгө келгенде биз милдеттүү түрдө аларга каттоо калып атканбыз да. Анан эми азыр дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Бир 175 миңдин тегерегиндеги адам каттоодон өттү. Бул дагы жакшы көрсөткүч да. Анан аралыктан пенсияны алгандардын саны көбөйүп атат. Бул дагы бизди кубантып атат. Анткени баягы социалдык фонд же болбосо мындай мамлекеттик органдарга барсаң эле акча сурайт, мындай тигиндей деген түздөн түз адам менен адам байланыш кызматкер менен жарандын байланышын үзүп атабыз да. Бул коррупциялык элементтерди жокко чыгарып атабыз деген күрөштүн бир дагы бир немеси. Анан айтсаңыз 175 миң жаран каттоодон өтүп калды дейт жатасыз. Анан аймактардагы ушу соцфонддогу башкаруу мекемелеринде бул тажрыйба дагы ишке ашып жататпы? Ооба. Борбордо эле гана эмес. Бул бүт республиканын аймагында. Анан эми тилекке каршы азыр калктуу тейлөө борборлору бүт эле жерде бар эмес, болгон жерде бул иш жүрүп атат. Ошол эле учурда айта кетишибиз керек, азыркы күндө ушу жалпы санаа иптештүүнүн алкагында социалдык фонддун ишинин жалпы иши санаа иптештирилип атат да. Анткени биз биринчилерден болуп баягы топтомдорду мурун биз камсыздандыруу төгүмдөрүн биз жыйнап жүргөн убакта биринчилерден болуп электрондук отчеттуулукка өткөнбүз. Башкача айтканда жана бухгалтерлар бизге келбестен эле аралыктан интернет аркылуу отчет тапшырып калышкан. Бул дагы жанагындай сүйлөшүүгө же болбосо убакыттын үнөмдөгө жакшы шарт түзүп берип аткан. Азыркы күндө дагы салык кызматы муну улап жатат. Азыркы күндө алар толугу менен топтоп отчеттуулукту дагы алар да бизге маалымат берип турат. Ар бир адамдын биз жеке эсебинен ошолорду толуктап турабыз. Аймактык башкармалыктар менен бизде учурда жанагы кадрдык маселелер боюнча дагы жакшы электрондук база түзүлүп атат. Ал дагы иштеп атат. Ошол эле учурда электрондук документтерди жүгүртүү боюнча дагы системанын ичинде иштеп атат бул система. Бул кандай, мисалы үчүн бизге кандайдыр бир сурам же бир нерсе келип калса, биз ошол эле учурда каттоодон өткөндөн кийин аймактык башкармалыкка электрондук түрдө жөнөтөбүз. Алар алгандан кийин тийиштүү иштерди жүргүзүп тезирээк болуп атат да. Биз мурда анын баардыгын почта аркылуу салып, бул бир жумалап же болбосо бир айлап убакытты талап кылган. Азыркы күндө жакшы ыкчам бат бүтүп атат. Анан дагы бир жана айтып кеттим, жеңилдиктердин бири биз жарандардан көпчүлүк документтерди мурда жана тастыктоочу документтерди кошумча сурачу элек. Анын баарын азыркы күндө өзүбүз суратып алып атабыз. Анткени түндүк системасы иштеп атат да. Ошондуктан мүмкүнчүлүккө жараша кайсы мамлекеттик органда базасы болсо ошолордон электрондук түрдө алып атабыз. Ошого жараша эле
жаранды оорачылыгы жок пенсияга чыгарганга мүмкүнчүлүк берип атабыз да. Анан ошого байланыштуу кайрылуунун дагы мөөнөтү өзгөрүлдү. Пенсия жаш курагы келгенге чейин мурда 1 ай калганда келчү, анан 1 айдын ичинде кандайдыр бир документи жок болуп калса кайра барып убара алып, тигини толуктап кел, муну алып кел. Анткени эми эмгекке тепчей болобу, же болбосо окуган туурабы, же аскердик кызмат кылганда бир мындай тактыктар болбой калат да, оңдолуп калган, же болбосо бир жазуусун жазып, приказын көргөзбөй койгон убактар болуп калат, буйругун. Анан андай учурда биз кошумча документ талап кылчубуз да. Азыр эми алынын баардын кереги жок. Биз өзүбүз тийиштүү маалыматты алабыз да, жанагы эле электрондук документ жүгүртүү системасы аркылуу, мисалы үчүн, жараныбыз Бишкектен кайрылса, бирок качандыр бир убакта, мисалы үчүн, Нарында же Ошто же Баткенде иштеп келген болсо, биз Баткен аймактык башкармага беребиз, архивдик маалымат менен тастыктап берип койгула деп. Бул өтө тез болуп атат. Оорачылыгынын кереги жок, анткени алар көчүп кетип калгандан кийин аяктан кимге барат, каяктан убара алып жол жүрүп баш керек. Азыр ушундай жеңилдиктер берилди. Анан жана 6 ай дегенибиз ошо бизге дагы бир аз убакыт, 6 ай эрте кайрылат. Биз ошо 6 айдын ичинде бүт жана тактоо иштерин жүргүзүп туруп, анан учуру келгенде пенсияны чыгарып берип атабыз. Жакшы. Ал эми айтсаңыз, ошо жанагы социалдык фондко акча төлөбөй, жана убактылуу базарларда, курулуштарда иштегендерге, анан булар пенсияга чыгуу курагына келгенде кантип, кандай негизде пенсияга чыга алат, же буларга андай мыйзам жол береби? Бул дагы баардыгы мындай кабатырланта турган суроо да, анткени көпчүлүгү мындай айтсак, айыл чарбасында да жана үлүш жерлери барлар убагы менен төлөбөй койгон учурлар болот да. Эми пенсияга жашым келе элек, кийин төлөйм, эң башкысы салыкты төлөп коеюн, анан социалдык фонд экинчи кезекте кийин төлөйм деп. Анан ошондой учурларда бизде жанагы түшүнбөстүктөр болуп калып атпайбы? Социалдык фонд акча сурай берет деген учурлар болчу эле мурда биз топтоп жүргөндө. Анан териштире келсек, бул 96-жылдан бери төкпөй келген да. Анан ал жерде үй бүлө мүчөлөрү бар да. Дыйкан чарбасында. Анан ошонун баарына төкпөй келген акчасына убагында төкпөгөн үчүн мыйзамда айып пулдар каралган. Анан айып пулду кошуп туруп эсептеп берсе, меники 10 000 экен, кайра 10 000 сурап атат, өзүнө алат окшойт деген баягы күмөн санап калган учурлар болчу. Анан биз аны түшүндүрүп айтып келебиз. Ошондуктан төгүмдөрдү, бул милдеттүү төгүм болгондуктан салык катары милдеттүү түрдө убагында төгүп турсаңыздар, эч кандай айып пул, пениясы жок төгүмдөр болот. Ошого жараша анан эме болот. Анан дагы бир айта кетүүчү нерсе, жана жеке ишкерлерди айтып атасыз. Эгер патент менен иштеген болсо, алар милдеттүү түрдө патентке жараша социалдык төгүмдөрдү төгүш керек. Көпчүлүгү баягы мындай көңүл бурбай коюп атышат да. Анан ошого жараша кийин пенсияга чыкканда маселе жаралып калып атат. Же болбосо убагында төгүп койсо, азыраак сумма болот, билинбей ал стаж болуп кете берет. Анан талап кылынган стажы келгенден кийин мен айтып кеткендей, толук базалык бөлүктү жок дегенде алганга мүмкүнчүлүк болот да. Ал эми топтогон акчасына жараша камсыздандыруу бөлүктөрүн ала берет. Бул пенсиянын жана учурдан келечекке төгүлө турганы да. Андан тышкары 96-жылдан кийин жеке эсеп киргенден бери ушул убакка чейин эсебинде үзгүлтүккө учурап калган мезгилдери болсо, же болбосо стажы толук болбой калган учур болсо, анда ошол стажын калыбына келтирип алганга мүмкүнчүлүк берилет да. Бул пенсиялык фондко 8% өлчөмүндө ошол аймактагы орточо айлык акыдан 8% өлчөмүндө ай сайын төгүп турса, акырын пенсия эмесин стажын толуктап алса болот. Бул менин билишимче көп өлкөлөрдө жок мындай нерсе. Анткени биз өтүп кеткен мезгилге мүмкүнчүлүк берип атабыз да. 96-тан бери кааласаңыз өзүңүздүн стажыңызды төгүп толуктап алганыңыз мүмкүнчүлүгүңүз болсо деп. Ошондуктан бул шарттар иштеп атат. Ушинтип ушундай жол менен чыккандар саны дагы көбөйүп атат. Анткени баягы убагында ойлонбой калыптырбыз. Кийин пенсияга аз калганда стажыбыз жетпей калган үчүн толуктап алсак болот экен деген учурлар болду. Ал эми жана өз ыктыяры менен төгө тургандар, мен айтып атпаймынбы, учурдан келечекке төгө тургандын өлчөмү ал жерде
8%-дан кем эмес пенсиялык фондко, 2%-дан кем эмес топтомо фондуна төгүп, топтомо фондунун катышуучусу болсо болот. Анан жанагыдай айтылган жогорудагы шарттарда кийин пенсиясына дагы кошумча топтомо фондунун акчасын ала алат. Жана 8% деген ошо базалык да? Жок, бул ошо жарандын өзү үчүн пенсиялык фондко. Мен айтып атпаймынбы, пенсиялык фондко төгүлгөн акча учурдагы пенсияга төлөнүп кетип калып атат да. Ошондуктан шарттуу түрдө жеке эсебинде жазуу түрүндө гана калат. Ал эми топтомо фонддун акчасы бул нак акча. Ошонун айырмасы ушунда да. Анткени баары эле мынтип ойлойт экен, пенсиялык фондко төккөн акча аябай көп, анан социалдык фонд ушуну айлантып атат, минтип атат. Жок, туура түшүнүңүздөр. Пенсиялык фондко төгүлгөн акча, биздин азмына сиз менен мен менен кармалган акча эртең эле пенсияны төлөгөнгө жумшалат. Ал калбайт. Бирок биздин эсебибизде төккөндүгүбүз тууралуу маалымат калат. Анан качан биздин жаш курагыбыз пенсияга келген учурда кийинки муундун эсебинен биз пенсия менен камсыз болобуз. Тилектештик система деген ушул да. Ал эми топтомо компонент, ал ар бир адамдын өзүнүн баягы менчиги катары да. Анан үстүнө жана үстүк төлөмдөр менен алат. Ошондо учурдагы картаң аталар, апаларга биз иштеп аткан турбайбызбы пенсиясы үчүн? Биздин ата апаларыбыз убагында биздин чоң ата, чоң апаларыбызды пенсия менен камсыздап келген да. Бул эми бүт дүйнө жүзүндө эле негизги басымдуу бөлүгү ушундай система иштейт да. Анан айтсаңыз, жанакы сиз жогоруда айтып кетпедиңизби, бир ушундай жеңилдиктер каралып жатат, мамлекеттик ипотекалык үй алам дегендерге. Ошо жана сиз айтып кеткен эле 50 000 сом бул ушу көргөзүлгөн, андан жогору ала албайт да? Жок, 50 000ден кем эмес болсо, өзүнүн каалоосу менен которуп алат. Мисалы үчүн 100 000 болсо 100 000 алып кетет. Ооба, бул аябай кызыктуу суроо да. Көптөрү дагы кызыгат буга. Анан кандай документтер негизделет да? Бул негизи мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу банк менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт. Ошол эле учурда аталган мекемелер бизден ал кишинин эсебиндеги топтолгон каражаты жөнүндө маалымат сурайт. Анан биз беребиз. Бирок бул ал кишинин макулдугу менен гана берилет да. Мен жана санал эриптештөрдүн алкагында бир нерсени айтпай кетиптирмин. Биз жеке өздүк кабинеттен сырткары банктарга дагы мурун жана жеке көчүрмө алып кетишчү да. Мисалы үчүн кредит алганда айтат, сиз социалдык төлөмдөрдү төгүп жүрүсүзбү, алган айлыгыңыз тууралуу маалыматты алып келип бериңизчи деп, анан бизге келип кагаз жүзүндө кезекке туруп чыгартып алып кетишчү да. Азыркы күндө андай жүргөнүн кереги жок да. Банкка барат. Биз банк менен келишим түзгөнбүз, анткени бул ар бир адамдын эсебиндеги маалымат, купуя дейбизби, ушундай маалымат да. Анан биз аны баардык эле эмелерге берип таратканга укугубуз жок, анткени ал жерде ал кишинин жашаган жери тууралуу, алган айлыгы тууралуу, төккөн мезгилдери тууралуу буну башка бирөөлөр билбеши керек. Анан ошондуктан банкка кайрылган учурда банк бизге эме жөнөтөт, сурам. Ошол эле учурда банктын жанында отурганда биз ал кишинин эмесине, телефонуна телефонун жазат да. Анан эгер макулдугун берсе, биз банкка тиги кишиге сыр сөз жөнөтөбүз. Сыр сөздү эгер макул болсо банктын кызматкерине көргөзөт да. Банк бизге жөнөткөн сурамды сыр сөздү ачса, жеке эсебинин маалыматы көрүнүп калат. Келип кереги жок да. Анан ошондуктан азыркы күндө мурдагыдай бизге келип тургандардын саны эң кажети жок болуп калды. Ипотекалык жанагы массияга алып аткандар дагы эми бул негизи банк тараптан жана ипотекалык компания тарабынан каржылоого жараша болуп атат да. Акча каражат болсо, жанагындай мүмкүнчүлүгү бар, кезекке туруп алгандарды тизмелеп четинен берип атат. Жакшы. Анан айтсаңыз, ушу жаңы жылдан тарта буйруса жанагы өткөн жылы яйып алгандагы жарандардын пенсияга чыгуу
камсыз чыгуусун негиздеген бир документтерге кол коюлган да. Ушул жаатта кандай иштер аткарылып жатат, анан эгерде жарандар пенсияга чыгам деп кызыктар болсо, кандай негизде, кандай документтердин негизинде арыздар кабыл алынат? Кайсы жака кайрылыш керек? Кайда кайрылыш? Рахмат. Негизи эле Евразиялык экономикалык биримдигине киргенден баштап бул маселе ошол жактан эле коюлган. Негизги келишимге пенсиялык келишим өзүнчө каралсын деген шарт коюлган эле. Ошондуктан 2015-жылдан баштап биз киргенден баштап 5 мамлекеттин ортосунда пенсиялык саясатты жүргүзгөн компетенттик органдар аркылуу сүйлөшүүлөр жүрүп атты. Анткени 5 мамлекетте 5 түрдүү пенсиялык система иштейт. Казакстанда башкача, Россияныкы башкача, Армения, Белоруссияныкы башкача, биздики такыр башкача. Ошондуктан бир жалпы негизди табыш үчүн эксперттик топтор иштеди. Компетенттик органдардан, дагы мамлекеттик башка органдардан, министрликтерден кошумча кошулуп талкуу жүрүп атты. Анткени 5 мамлекеттин ар бирөөнүн өзүнүн мыйзамына биз өзүбүздүн шартыбызды кое албайт экенбиз. Ошондуктан жалпыланган бир келишимди табышыбыз керек болду да. Ошондуктан эмнеге көпкө чейин коюлбай жүргөнүнүн себеби да ошол болду. Анткени Россияда балдык система. Алар өзүнүкүн айтат, биз башканы айтабыз, башка мамлекеттер. Ушинтип атып талаш тартыш менен келип чыкты. 2019-жылы 20-декабрь күнү Санкт-Петербург шаарында өлкө башчылары тарабынан кол коюлуп, 19-жылы 20-жылы толугу менен ушу 5 мамлекеттин парламенттери аркылуу ратификациядан өткөзүлдү. Анткени бул дагы оңой процесс эмес экен. Анткени кабыл алынгандан кийин ошол жерде 1-январь 2021-ден баштап күчүнө кирди деген эме чыккан. Анан бирок келишимдин өзүнүн шарты боюнча 12 айдан кем эмес топтом жасаш керек да пенсиялык фондко. Мисалы үчүн биздин Кыргызстандын жараны Россия Федерациясында азыр иштеп атат. Мисалы үчүн аял киши деп коелу, 57-ге чыккан. 21-жылы толугу менен иштегенден кийин январь айында 58-ге чыкса, жумушунан суранып Кыргызстанга учуп келип кереги жок. Мурда барып арыз бериш керек эле. Азыр андай шарт жок. Ал бул дагы бир өзгөчөлүк ушунда. Ошол жердин жашап аткан Россия Федерациясында пенсиялык фондуна кайрылат. Ал жерге кайрылып документтерин Кыргызстандын мыйзамы менен 58ден укугум бар деп кайрылат. Тийиштүү документтерди бизге кандай документ тапшырса, ошол жака эле көргөзөт. Алар көчүрмөлөрүн алат дагы формулярларды толтурат. Анан компетенттик орган катары бекитип берет. Бизге ушул сиздердин жаран кайрылды деп. Ал электрондук түрдө, эми азырынча кагаз түрүндө болуп атат. Эми жакынкы арада ушул интеграция кылып мамлекет аралык электрондук бири-бири менен маалымат алмашуу, анткени бул жерде да жанагы ар бир жарандын жеке маалыматын коопсуздугу болуп атат да. Ошону сакташыбыз керек экен. Ошого жараша иштер жүрүп атат. Буюрса электрондук форматта келечекте маалымат алмашуу болот. Азырынча кагаз жүзүндө деп атабыз. Бияка келгенде ал Россия Федерациясында каттоодон өткөн күнү биздин социалдык фонддон арыз берди деп эсептейт. Ошондо ал киши иштей берет. Биз анын документтерин алабыз. Бул жактан тийиштүү жумушту аткарып, эгер укугу келген болсо, биз пенсиясын чегерип туруп маалымат жөнөтөбүз. Кааласа Россия Федерациясына банкка котортуп алса болот, же болбосо бул жакта банктык эсеп ачып алып, банкына түшө берет. Кайра кайтып келген учурда пенсиясын ала берет. Бул келишимдин, пенсиялык келишимдин бирден бир өзгөчөлүгү бардык мамлекеттердин жарандарына бирдей укук берүү болчу да, эң башкы максаты. Бул камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөдөн баштап пенсия менен камсыздоого чейинки болгон, мисалы үчүн азыркы учурда Россия Федерациясында иштеп аткан Кыргызстандын жараны Россия Федерациясынын жараны менен бирдей укукта. Бирдей укукта камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөйт. Бирок расмий түрдө иштеш керек да, келишим түзүп, ошол жердин мыйзамына ылайык тийиштүү төгүмдөрдү төккөн болсо, кийин жаш кура келгенде Россия Федерациясынын мыйзамы менен, мисалы үчүн бизде 63 деп атабыз, алардыкы бара-бара 65-ке жылат да. Алар өздөрүнүн, бирок биз ар бир мамлекеттин
içindегі пенсиялық мыйзамдарына тиішкен жоқпыз. Ар ким өзүнүн мыйзамына ылайык чегере берет. Биз 63-төн чыгарсак, Россия Федерациясы 65. Алар 2 жыл күтөт. Анткени алардын мыйзамы менен укугу келели. 2 жылдан кийин укугу келген учурда ага чейин балким ал киши бияка кайра келип калышы мүмкүн да, жумушун таштап келиши мүмкүн. Келгенде ал айтат, мен Россияда калып калган 21-жылдан бери топтогон акчамды алып бериңиздер деп. Биз аларга сурам жөнөтөбүз. Алар укугун аныктап туруп, пенсия түрүндө бияка которот. Ошондо Кыргызстандын пенсиясынын үстүнө экинчи бөлүк болуп дагы бир Россиянын пенсиянын бөлүгү келип түшөт. Экспорттоо жолу менен. Анан бул эми акча каражаттары конденсация болуп келе берет да. Анан жанагындай шарттарда кайрылуунун жол жобосу жөнөкөйлөштүрүлдү. Ошол эле учурда расмий иштегенге баардыгын үндөп кетет элек. Анткени ушундай учурда пайдаланып айтып коет элек, келишим түзүп иштегенге аракет кылыш керек. Анткени баягы легалдуу түрдө эмес иштегендерге тилекке каршы келишим күчүн жок болуп калат. Анан 2021-жылга чейинки мезгил эмне болот деген суроо пайда болушу мүмкүн. Кыскача. Ошо ал жалпы укугун аныкташ үчүн стаж катары эгер тигил жакта төлөп турган мезгили акча каражаты которулбайт, бирок укугун аныктаганга стажы кошулуп эсептелет. Мен сизге ырахчылык билдирем дагы бир ирет. Урматтуу телекөрөрмандар, бүгүн биз социалдык фонддогу акыркы иштелип жаткан иш аракеттер тууралуу, ошол эле кезде пенсия саясатынын калкка жеткиликтүү болушундагы аткарылып жаткан аракеттер тууралуу, ошол эле кезде ЭАЭП алкагындагы жарандарга пенсия курагына чыгуу мүмкүнчүлүктөрү тууралуу соңку иштер тууралуу айтып бердик. Пирамида берүүлөрүн улантат.